Deputatlara bir kaldan biliyoruz. Bunday bu. El biz özümüz Ahmet Bekti, özümüz kadar tutarız, özümüz kadar orga olalım. Allah öyle eş nerseden korkmuş. El hayır, Ahmet Bekti orga olalım. El Ahmet Bekti'nin, Ahmet Bekti el verir. Ahmet Bekti oldayız bu. Rahmat tuğanlar, şunca yer, Ahmet'lik oldu, Ahmet'lik oldu gelgenizde. Ne kere rahatsızlık bildirelim. Rahmat alayım, Hazan'ın duaları, tuğanları, var mı oldular, sen oldular. Bugünlerde hadi, ertenize kurtulmak. Salamatlar, hurmatlı tuğanlar. Genelden beri tamaşalava etti. Jolbor, Karakulak şehir, andayındaydı. Karakulak şehirler var. Jolboşlar var, alar basa kapı öldürmesin daha. Ben hoşa üçüncü öyle söyleyin. Geçenki Akayev'de Bakiyev'in emni ayırması var. Bakiyev'den bugün Atambayev'in emni ayırması var degen elder 90%. Men oşol dosum ele, dosumda ap keldim ele Bakiyev'den Atambayev'de Otunbayıvan dep, alar menen kalgan жоқ. Men el tarafında olup kalatam. Al eме Bakiyev keldi de Akayev'in joluna gitti, Atambayev keldi de Bakiyev'in joluna gitti. Men bayagılı orunda жүрем, деп düşündürem. Bırak köpten oşonu düşünbeydi. Men oylayım tarih, sözsüz, anı tarazalay. Mına Akmat'ın işi. Mağa çeyin aytып atat, advokatın birinci günden beri Akmat'ın жактоочусумун. Bul kılmış iş emes. Bul jönüle Kırgızdın bir çıkan ulun sındırуу, aksatуу, ertenki sayasattan çettetүү, жоқ кылуу, ата-андаш болот эртең. Мага бут тосот. Мына азыртан жайлай, лептеп шылтоо табалы деген эле сөз. Мен юрист катары айтып атам. Болгондо дагы ошол кандидат, юридикалык илимдин кандидатымын, жакында докторлук жактап атам. Болгондо да коррупция маселеси боюнча жактап атам. Акматты коррупция менен иш козгогондо айттым ошол тергөөчүсүнө, анда Акматка муну угузутсуң. Korrupsiya деген мамлекеттик чиновниктердин уюшу алып биргелеп жасаган кылмышы. Раз Акмат спикер болуп турганда акчаны которсо 120 депутат добуш берди да. Аларды тарткыла. Ошол өкүлчүлүк акча таап берген ошол кездеги премьер-министр Атамбаевди жоопко тарткыла. И ошол законго, мыйзамга кол койгон Отунбаеваны тарткыла 11-жылы. Мына ошондо акыйкаттык болот, мен ошондо туура эле иш козгоптуңар деп анда жактабай эле коебейм. Эмне үчүн Асылбек Жээнбековди жакында айтты, тиги Салян өзү айтты, 2 миллионду Асылбек Жээнбеков которуп турду. Аны эмне үчүн жоопко тартпайт? 13 миллионун Лаврова которуп тур, бүгүн каржы министри болуп атат. Аны эмне үчүн соцфондун акчасын, аны эмне үчүн жоопко тартпайт? Бул жерде ошон үчүн Акматка коррупция жок, саясий заказ. Мына Кыргыз эмне үчүн оңолбой атабыз? Эмне үчүн мынтип ушундай сөзөл учурунда, жазгы маалда, баягы ушундай эмгек жагы кайнап аткан убакта монтип жер кезеп, жаман көрүнүп, бири-бирибизге жаман көрүнүп отурабыз. Жол жүргөндөр жаман көрөт. Айла кеткенде акыркы бир аракет болуп атат бул. Ошол үчүн алар түшүнөт. Айласы кеткенде кылды да булар деп. Элди түшүнөт. Бирок биздин бийлик 23 жылдан бери түшүнбөйт элди. Бийликти сындасаң сен жамансың, кара яшык бар, күнү түнү мени 20 жылдан бери мокочо кылып келет. Мен да 20 жылдан бери кайтпай ушул сөзүмдү айтып келет. Бирок Кыргыз оңолот. Качан ушундай Акматтай Кыргыздын чыныгы уулдарын куугундуктабай калганда, Батыкаев окшогон Кыргыздын жигиттерин өлтүргөн кишилерге катуу наказание жаса бергенде, аларга сатылбаганда, мен ойлойм Кыргыз ошондон болобуз. Мен дайым айтам, Текебаев туура айтып атат. Текебаев жаман ушул эле Узборат Атамбаевди деп айтат. Атамбаев ошо Текебаев туккан, Атамбаев өзү жаман. Чындыгында ал менин досум. Эч убакта досту дос дейм, ал мени достубай эле койсун. Убагында дос болгонбуз, достуктан мен кайтпайм. Бүгүн бийликте ал президент мен үчүн дос эмес. Ал Атамбаев эмес, ал өлкө башчысы, мамлекет журт башчысы.
Ошон үчүн ал башкача мамиле, башкача адам болуш керек эле. Тилекке каршы андай боло алган жок. Болбосо ошол Салянова ушундай жок нерселерди токуп атканда, деп башка юристтерден деле сурап койсо болмок да. Же болбосо менен Азымбек бирге жүрдүк эле, келчи. Ушу Салянованын Акматка козгогон иши туурабы я деп койсо болот эле да. Камчыга ушу заводду ашып койгон деген бул мелки хулигандык. Андайлар толтурат. Заводду ашпактык лайнектерди сындырып салгандар болот, аларга штраф же 15 күндүк эле нерсе. Аны теги өзгөчө оор кылмыш деп түрмөгө тыккандай. Бу дагы айтып коеюн. Бизде Кыргызда илгертен бар. Түштүк түндүк деген бир жаман нерсе бар. Ал ошол чоңдордун арасында, саясатчылардын арасында болот. Үсүбалиев, Байкебек ошону жакшы өнүктүргөн. Коку юшубалдар келетат. Сал бир жерин кыркып койбосок болбойт. Эртең булар бийликке келип калса, бизди бир жерибизден онак илип коет дегендер бар да, Атамбаевка ошентип шыбырап аткандар бар. Алмаз 3 эле жылың калды, мунулар авторитети жакшы келетат. Булар келип калса сени адат бейинге. Буларды келтирбейли дагы мунулар деле алып чыгалы. Булар сенин анча-мынчаңды жашырат, сактап алып калат. Мына чоң саясат ошондой кетип атат. Ошон үчүн анча-мынча партиялар шайлоonu баштай берди. Бирок көрүнгөн жерге 10 жылдык, 20 жылдык топ ойнотпой, мына силерге окшогон элди укса болот эле ошолор. Жана шайлоого даярданып аткандар. Топ ойногондор, улактаткандар эртең эле кетет. Дагы бир улактаткан киши болсо ошонун артынан ээрчип кете берет. Эми Акматтын адвокаты катары айтып коеюн. Мен адвокаты катары жактоочусу катары келдим. Мен сотто да жактайм, эл алдында да жактайм. Чындыгында жактай турган эч нерсе жок ал жерде. Жактай турган эч нерсе жок. Кылмыш жок, ачык эле айтайын. 10 жылы Дүйшөбаев деген СМБнын төрагасы, мен ошондо ошолордун куратору болчумун. Ошондо да текшерилген бул. Эч нерсе жок деп жабылган. Бир ишин Максим козготкон экен 2008-жылы. Бир адамын кызматка кой десе койбойгон экен, Максим текшерткен экен. Анысын алдырып биз кайра карасак, эч нерсе жок болчу. Эми ал жогорку кеңештеги жана 3-чү иши боюнча, өкүлчүлүк боюнча. Жакында жогорку кеңештин өзүнүн комиссиясы Акматтын аракетинде кылмыш жок деп чечим чыгарышты. Аны парламент колдоп берди. Мына ошол иш боюнча, парламенттеги иш боюнча түрмөдө ятат. Эгерде мыйзамды жакшы билген башка прокурор болсо, ошол күнү кое бериш керек эле. Жогорку кеңештин токтому чыкты. Анткени жогорку кеңеш жабырлануучу болот да. Зыян келтирсе жогорку кеңешке зыян келтирилет. Жогорку кеңеш айтып атат, зыян жок, мыйзам бузулбаптыр деп. Элмира Ибраимова да айтып атат, счетный палата, весер палата, мыйзам бузулган жок деп. Ошол замат кечирим сурап Салянова Акматты бошотуп, анан президенттин алдына барыш керек эле. Жолдош президент, кечирип коюңуз. Мен сизди уят кылып койдум. Бир эмес 2-3 жолу. Ташиевтер дагы, Келдибектерде да мен карап отурсам туура эмес кылып койгон экем. Деп мен кетейин деш керек эле. Ал анткен жок. Президент сен ошент дегенге жараган жок. Значит, түшүнүктүү. Бардыгы бир. Ошентип Акматтын 3 ишитен тергөөсү бүткөн. Азыр кече парламентте караса айтып аткан турбайбы, жанагы менин Бекмамат акемдин уулу. Ошол баламды мен көтөрдүм эле, ошол кызматка. Неме деп, тиги адвокаттар кармап атат, ошолор кечиктирип атат деп. Жок. Ишти бүтүрүп, бизге бергенине таанышкыла деп 1 жума болду. Мына кандуу жолду айтып атам. Азыр Черникина деген адвокат таанышып атат. 12 тонн иш. Мына биз адвокаттар сотко бизде даярданышыбыз керек. Ишти окушубуз керек. Акмат өзү иш менен таанышпайм деп койду. Себеби, чын айтайын, Акматтын ден соолугу өтө жакшы эмес. Мен мындай жаман нерсени айтпайын дедим эле, бирок айтууга туура келди. Аны эртең Тарынат аке барганда сураса, сиз калп айтып коюпсуз деп. 3 жолу операция болду. Бир эле бутунан, чыканагынан, колунан. 3 жолу. Мына Атамбаев 1 жолу тизесинен операция болуп, таяк таянып жүрөт. Ошондой эле Акмат 3 жолу болду, ал 3 таяк таянып жүрүш керек эле ошондой болсо. Бирок байкуш чыдап,
ошол жерде жатат. Врачтар муну сурак кылганга да болбойт. Муну которгонго да болбойт дегенине карабай 5-6 жолу попытка кылышты, алып кетебиз түрмөгө деп. Ошол жерде укук коргоочулардын, биздин журналисттердин жардамы менен калып калды. Айрыкча врачтардын кийлигишүүсү менен. Врачтар катуу турду. Силер анда жооп бересиңер, жазып бергиле, алып кеткиле дегенден кийин токтошту. Эгер саясатта Акмат Камалганда мен айттым ушинтип, ага катары башынан ошондой түрмөнү көргөн киши катары, жаманчылыкты көргөн киши катары айтып коеюн. Эгер саясатта болом десең, саясатчы болуп калам десең, анда бир жолду тандайлы. Аягына чейин тура аласыңбы? Сынып калбайсыңбы эртең? Анткени мен далай саясатчыларды көргөм. Данияр Үсенов деген Бакетовна пример болгон киши 7 саатта сынып чыккан. 7 саатта. Кокуйлы алып кеткиле деп анан чүйлүктөр келип 200 000 взяткасын берип анан чыгарып кетишкен. Ошо менен сындым, кокуй өлдүм, минтим деп мен болду, бизнес менен жүрөм деп сынган. Андан башкаларын да көргөм. Ошон үчүн өзүңдүн дараметиңе кара десе, мен алайдын уулумун деген. Мен тоонун жигитимин кайнага деди. Мен сынбайм. Мен ишим ак. Мен урдаган жокмун эч нерсени. Мен адал эмгектенип келатам. Да, мүмкүн жаманаттуу бийлик болсо болгондур, бирок мен президент болгон жокмун да, мен болгону министр болдум, башка болдум деп айткан, ушинтип айтты. Бүгүн дагы ошондо турат. Анткени мен дагы айтып коеюн, ал жерде кылмыш жок. Саясий куугунтук. Бирок ошол саясий куугунтукта дагы сынгандар көп. Кээ бирлер камай электе эле сынып калат. Камай электе эле болду, мен үнүмдү басам, Москвага барып турайын, бияка барып турайын деп унчукпай жатып калат. Көптөр. Мен эч кимдин атын айтпайм, өзүңөр билесиңер кимдер экенин. Жөн эле мен болду, все кой, тынчтырып турайын деп кетет. Өмүр бою күрөшүп келгендер жаманаттуу болуп жүрөт. Мага окшоп, Исаковго окшоп. Исаков СДПКдан депутат болуп, СДПКнын фракциясына батпай жүрөт. Себеби түз сүйлөйт. Калысты айтат. Атамбаевдин СДПКсын колдобойт. Анан аны фракциядан кет дешип атып өткөндө кет дешти. Фракцияда кошпойт. Башкалар да жаман көрөт бийликте отургандар. Алайдын 13 депутаты бар. 13 депутаттан мен билгенден 2 депутат гана элдик депутат. Аны да айтпайын. Калгандары баары бийликте отурат. Мен ойлодум, Акмат, сен эмне? 12 бир 10дон ашык депутат бийликте отурат. Кантип эле сен сууруп албасын? Ошол 13 кел подписка берсе эле чыгасың да. Арнамызда отурат, СДПКда бийликте отурат. Но бирок түшүнгөн жокмун мен. Бүгүн бийликте отурушат. Ушул Акматты кече спикер болгондо ошолор эшигин сагалап чыкчу эмес. Биринчи кезекте. Бүгүн ошол Атамбаев эшин сагалап, ошол 13-ü биригип чыгара алган жок. Мына намыс ошолорго калат. Эртең айтат, 13-ün биригип, ушу бир балаңды, бир шериңерди, коллегаңарды чыгара алган эмессиңер деп. Мен ошо куттуу жериңерде намысыңарга тийбей эле айтып коеюн. Ошол Марат Абдыразакович угасы айтып коеюн, маке. Уят. Бәрің бийликте отурасың, ушу бир баланы чыгарып подпискага, сен аны биз актатып бер деген жокпуз, туурабы? Үйүнө чыгар дагы соттоп көр. Ак бекен? Эгер кылмыш болсо эл алдында сотто. Мен дагы ошентип талап кылып атам. Эгер кылмышын далилдесеңер соттогула. Анан кылмышы жок эле күчкө салып соттойбуз десеңер, тарыхтан баары бир акталат. Булар акталат. Эртең өзүңөр ордуна келип каласыңар деп. Анан билбейм, ушул алайдан бүт ысык көлгө нарынга барбай, алайдан 13 депутат чыгыптыр деп алайдын элин мактайт. Азамат, кандай жигиттер чыкты деп. Бирок бир келдибекти чыгара албаганда ойлонуп калышты. Бул эмне деген элде? 13-ü биригип бете албаса, алар Акматка жардам бере албаса, кимге жардам берет алар деген ой калды азыр. Килтийген уурулар жүрбөйбү? Килтийген миллиард бурдаган, 3 миллиардтаган жана сырттан келген кредиттерди, алтын 18-16 тонна жылдар ташыган алтынды ташыгандар жүрбөйбү бардык эле? Аларга тийбейт. Акаев Москвада да жүрбөйбү ошолордун баарын саткан? Интервью берип коюп эле. Кыйын болуп сап келбейби?
Biz bir yıl içinde kol tibestigini aldırdık. Mına dekret çıkarıp aldırdık. Biz hemen kettik. Ya keyinki bilik aldırmay oşonu. Tanayip da aldırmay buna Kırgızstan'ı satkan. Jürek. Şunday tuğanlar. Alemi alar ankeni birinci adamlarga sın aytpayt Akmat Kokşu. Kırgız kas ketip atat debeyt. Altın ketip atat debeyt. Kemçilikini aytpayt. Süylebeyt. Oşon üçün alar jaşay berет. Kırgızstan uşinti otursak. Bana Çıngiz aytkanday mankurttardın mekeni aylanıp kalışыбыз мүмкүн урматтуу туугандар. Силердин активдүүлүгүңөргө колуңарды, уулуңарды мыкты кыргыздын уулу. Жок, түбү келгенде силердин уулуңар. Акмат жалпы кыргыздын уулу. Бирок силерден чыккан уул. Ушуну коргоп алып, сактап алабыз деп аткан тилегиңерди мен 100% колдойм. Илайым баарыбыз коргоп алалы. Жалпы кыргыз колдоп алалы. Акматтын энергиясын, Akmat'ın gücün Kırgız eli, Kırgız yurtu görsün. Ali geleceği keng. Men işenim. Akmat'dağı, Kamçı'dağı, Melis'dağı, Adahan'dağı gerek bolsa birikse, bir muştum bolsa Ali'dan ay kızmatla. Azır kıday bolup bölünüp жүрse üç taraflı karab, bir karabay. Anda bardığın azır jana boş yürgöndörü de uşunun keyfin giyip bir günü. Başım götürse. Bu açıkçılık. Men alardın gözüne de ayttım, betine de ayttım. Benim bir eke gelgenimde jetkizet. Dagı biylиктерге айтып коеюн. Эгерде ушул жерден bir жамандык болсо, алайдын эли күнөөлүү эмес. Силер күнөөлүү эмессиңер. Тарых алдында дагы, абир алдында дагы, Алла Тааланын алдында дагы. Бүгүнкү бийлик биринчи кезекте Атамбаев күнөөлүү болот. Эшикерге келгиле. Муногу элдин каргышы, муногу элдин убалын ойлогула. Акматты булар бошотуп актап сал деген жок. Акматты үйүнө чыгарып ооруп аткан адамды гумандуулук кылып. Анткени уголовный кодекстин эң башкы принциби мен юрист катары айтайын. Гумандуулук, мыйзамдуулук и адилеттүүлүк. Ушинтип жазылган. 3-статьяда. Кылмыш законунда негизги принцип ушул 3 принцип. Мыйзамдуулук болуш керек, адилеттүүлүк болуш керек, и гумандуулук болуш керек. Гумандуулук деген адамды сөзсүз түрдө барып апарып камап, аны жазалоо эмес, аны кайра адам кылып, оңдоо, түздөө, бала чакасына кайрымдуу кылып тарбиялоо. Гумандуулук деген ошол принцип урматтуу туугандар. Мен ойлойм, бийликте кесине келер, алайдын ушул сонун жеринде туруп сүйлөп атабыз, мүмкүн менин үнүм Атамбаевка жетер, Салянованын эле үнүнө кое бербей, эски досуңдун үнүнө угуп кой. Бул тарыхтын үнү, менин үнүм эмес. Тарых алдында Салян эмес, сен каласың. Эртең Акматты соттойм деген же бүгүн үйүнө чыгарып аткан соттор калбайт, досум, сен каласың, дагы бир жолу айтып коеюн. Ушул урматтуу туугандар, суроолорго болсо жооп берейин. Мен Акматтын жактоочусу эмес. Дегеле ушул убакка саясатта келгенден бери адилеттүүлүк жүрөм. Адилеттүүлүк үчүн мен силер тараптамын. Анткени силердин күрөшүңөр. Адилеттүүлүк. Акматка бийлик адилетсиздик кылып атат. Мыйзам колдонулбай атат. Мен жана мисал кылып айттым. Эми үчүн Асылбек камалбайт, эми үчүн Лаврова камалбайт, эми үчүн Атамбаев өзү жоопко тартылбайт. Бир эле Акмат баарына күнөөлүү болуп калат экен, жапа жалгыз. 120 депутат токтом алып берди. Эми үчүн ал колдонулбайт. Басукаевка алардын токтому дароо иштеди го. Автоматтуу түрдө. 2 саатта кетти. Врачтар окуп, косунду бериптир, заключение бериптир, муну чыгарбасак болбойт экен деп Салян өзү ыйлады го. Акматка ошондой заключениени 8-5 колгой берди. Эми үчүн колдонбойт Акматка. Басукаевка колдонгон заключение врачтарды. Акматка колдонулган жок. Ошону биз Жамашевага да бердик. Атамбаевка да бердик. Мен да алдым. Эксперттер берди, адвокат катары. Жээнбековго да берилди. Басукаев иштеген кортунду Акмат иштебей жатпайбы? Мына ушунун өзү Акмат кылмышкер эмес, Акмат саясатчы катары коркунучтуу адам. Эртең кокус булбулжикке келип калат, азыр мүнтпесек деген аракет болуп атат деп, аргасыз ойлонбогон киши да ошону ойлонууга туура келип атат.
Акматтын камалышында Атамбаевден тышкары Текебаевдин дагы салымы барбы? Бул биринчи. Экинчиси өткөндө сиз Текебаев менен дебатка чыкканда багыт программасында сизди сүйлөтө койбой эле Текебаев алдын алып атат да. Азыке Батыр, Азимбек мырза деп. Сизден эмне коркуу же мародерлук боюнча кандайдыр фактыларды сиз кеңири билесизби? Мен экинчисинен баштайын. Мени Курманбек Шариевич да Азыке Батыр дечи. Атамбаев да досум, эки сөз менен бир эле досум дейт. Тиги Кулов болсо Кыргыздын Сталин дейт. Ушул вакытка чейин Кыргыздын Сталини кандай деп ушинтип турат. Саясатчылардын биринен дагы мен жаман сөзү кол экенмин. Мен наоборот көп жаманды аларга мен айтам. Алар мага айта элек али. Эч кимден андай жаман сөзү кол экенмин. Даже качып жүргөн Акаевда Москвада жатып өткөндө Бектазаровго рахмат, мен мүлкүмдү текшерди деп айтып турат. Анан Текебаевдин түздөн түз бар жок экенин билбейм, бирок Текебаев андан кийинки бир сөзүндө кабарлар КЖсына берген интернет сайтта мына жерде журналисттер жүрөт. Үмүт деген кызга берген жеринде Акматка каршы экенин билдирип коюптур. Уурулар жатыш керек деп. Ошондуктан мен ойлойм, бирок башкы прокурор Салянованын же президент айтканын кылбаш керек. Башкы прокурор үчүн мен да болгом. Конституциянын мыйзам, андан башка Кудайы дагы, пири дагы, аялы дагы же жөрөөлдөш да болбош керек. Бүттү. Айда Салянын абдан оор тагдыр күтүп турат. Мен көз ачыктык кылбайм. Абдан оор тагдыр күтүп турат. Өз тагдырынан, Тарыктын жазасынан кача албайт. Ошондуктан бүгүн президент дагы, сот дагы Атамбаев болуп атат. Анан Текебаев болуп атат деген сөздөр бар. Мен аны так кармай элекмин. Мен мародерлук боюнча Курманбек Осмонов заключение чыгарбадыбы. Текебаевдин кыйыр катыштыгы бар деп айтты. Түздөн түз болбосо да кыйыр бул парламенттик комиссия айтты. Биринчи сурооңузга Текебаев менден коркпойт. Текебаев экөөбүз 20 жылдан бери үзөңгүлөш болуп жүрөбүз. Ушул убакка чейин экөөбүз келмур айтыша элекпиз. Мен аны жакшы депутат катары сыйлайм. Мен үчүн дегенде Кыргыз парламентинде чындыгында кыйын депутат. Бирок ичи тар депутат. Ичи тар. Түштүктөн бирөө чыга калса көрө албайт. Анткени өзүн сүйөт. Вот мен деле юристмин. Мен бирок заслуженный эмесмин, заслуженный Акаевден алгандайчы. Мен жөнөкөй юристмин. Ал физик юрист. Мен университетте өткөн юристмин. Бирок айтып коеюн, ичи тарлыгы бар. Анткени жана күлүктөн күлүк асса, күлүктүн 4 буту тыбырайт. Анан күлүккө ичи тар күлүктөр кулагын жапырып алып, мынтип тепкилеп кашына берет го жанында келаткан атты. Өмүрбек Текебаевда ошондой эме привычка бар. Эл аттантып атат да. Мен мына депутат болгон жокмун барып, эгер өзүм барып отурсам, отуруп Текебаевдин жазасын ошол жерде берет элем да, бара албай эле отурбаймынбы? Депутат эмес экенмин, кире албай калбадымбы? Мына Ташиев камалганда 24 мартта киргизбей эле койду, кууп чыкты мени. Тозуп алып, кирбейсиң парламентке, жабышып албады. Коркушуп Бектазаров келаптыр деп. Ошон үчүн мени жиберген жок, мен депутат эмесмин. Силер жибердиңер, алар депутат. Эми ошон үчүн шайлоодо ойлонуш керек. Баарыңар билесиңер. Текебаевди да, Бектазаровду да, Атамбаевди да, Келдибековду да, Ташиевди да. Анализдеш керек, список келгенде. Муну мынча жылдан бери жүрөт. Билебиз мындай. Муну мынча жылдан бери жүрөт. Муну тек кече кепиш сатчылар, келеш сатчылар, Кара Суу базарына. Мушу кантип биздин тагдырды чечет деп кичине ойлоңгула да. Кичине талдагыла да ошону. Мен силердин бириңер катары ишенем. Акмат акталат. Сөзсүз акталат. Bir sıra var. Terep. Bir sıra var.